Урматтуу калайык калк, урматтуу Кыргызстандын жарандары, урматтуу шайлоочулар, урматтуу Кыргызстандын толкундоону баштаган жаштары жана ишке ашырган жаштары. Мына өзүңөр билесиңер, 5 октябрда шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл, көбүнчө жаштар ушу көтөрүлүп чыгып, көптөгөн талаптар менен чыгышты. Чоң талаптардын бири бул өзү партиялык системаны жокко чыгаруу. Бул партиялык система кыргыздын менталитетине, каада салтына, үрп адатына туура келбеген система экендиги белгилүү болду. Талаптардын бири бул курултай институтун киргизүү. Кыргыздын илгертен бери, байыркадан бери келаткан башкаруу системасы болуп эсептелген курултай институтун киргизүү, конституцияны өзгөртүү, анан бир мандаттуу шайлоо округун кайрадан калыбына келтирүү. Мындайча айтканда, элдин өкүлү жер жерлерден, ар бир региондордон шайланып келиш керек да. Күчтүү, таланттуу жигиттер, тактыктуу адамдар жер жерлерден шайланып келсе мандаттар менен, анан ошол адамдар ошо жер жерлерге барып, кайра элдин алдында отчет берип, наказдарын аткарып, ошондой кызмат кылат да. Бир мандаттуу округ бизде жоюлуп кетип, анын ордуна партиялык система орноп калган. Эми партиялык система деген эмне? Бизде азыр Кыргызстанда 260-тан ашуун партия пайда болду. Кыргызды 260-ка бөлүп атат партиялар. Кыргыз эли илгертеден бери бир муштундай болуп, бир жакадан баш чыгарып, бир жерден кол чыгарып, душмандарды жеңип келген, кыйынчылыкты жеңген, кыштан аман өткөн, жаздан аман өткөн. Кыргыз эли улут катары сакталып калганда, биримдик, бир ханды, бир адамды сыйлап сакталып калган. А партия болсо тытышкан, Абдубалынын балдарындай бир тытышкан система экен да. Бул кыргыздын менталитетине, кыргыздын мындайча айтканда топурагына сыйбай койду да. Бул система такыр сыйбай койду. Ал эми курултай деген эмне? Курултай бул кыргыз элинин илгерки байыртадан келаткан башкаруу системасы. Кыргыз эли байыртадан хандарын, бектерин, бийлерин ушу курултайда шайлашкан. Курултай деген кара кылды какчырган, калыс, бардыгын эч нерсеге тартпаган, баягы туура бийде тууган жок, туугандуу бийде иман жок деген макалды жетекчиге алган, баягы таза сүйлөгөн, калыс сүйлөгөн адамдардын башын бириктирген чоң жыйын, улуу жыйын. Мына ушул курултайда бардык маселенин баары ошол курултайда чечилген. Көчүү, конуу, жоолашуу, кимдер менен кармашыш керек, кимдер менен жер талашыш керек, кимдер менен согуш керек, кимдер менен ынтымакка барыш керек, кантип кошуналар менен мамиле түзөбүз. Ушунун баары ушундай элдин күндөлүк маселелеринин баары ошо курултайда чечилген. Курултайдын бир башчысы болгон, мындайча айтканда, ошол кишини уккан, ошол кишиге баш ийген, каарылары болгон, алардын кеңешчилери болгон. Мына ушундай курултай институту ушул илгертеден бери кыргыз элинин канынан жаралган бир чоң улуу башкаруу системасы болуп эсептелген да. Элдер түрмөдөн Садыр Жапаровду чыгарды дагы, ошо лидери катары ошону тандап алышты. Аны парламент тандаган жок. Аны тиги өкмөт тандаган жок, премьер-министр. Эл өзү көтөрүлүп туруп тандап алышты. Алып барып коюп, урматтуу Садыр мырза, сиз ушу курултай институтун киргизиңиз, партиялык системаны жоюңуз, конституцияны өзгөртүңүз, жаңыча кылалы. Партиялык система бир тытышкандан көрө, бир партиялык система Кыргызга болбойт экен. Андан көрө бир жер жерлерден шайланып келсин, элдин өкүлдөрү, элдин чыныгы уул кыздар жер шайланып, ушундай кылалы. Болбосо бир эле партиянын мындайча боссуна баш ийип, ошо акчанын баарын, $100,000 баарын бир адамдын чөнтөгүнө салып, ошол адамды гана байытат экенбиз да. Ал болсо хан сарайларды салат экен, жыргап жүрөт экен. Ошол адамдын гана кызыкчылыгы үчүн иштейт экен. Анан адамдын укугу бар. Мен укук коргоочу катары айтайын. Мисалы, адамдын шайлоого жана шайланууга деген укугу бар да. Биз шайланууга укугубуз бар, ал укук сакталуу. Бирок шайлоого деген укугубуз жоголуп калды бул партиялык системада. Мисалы, мен өзүмдүн келечектеги депутатымды шайлай албайм. Депутат түстөн түз шайлай албайм. Партиялык кылып шайланат да, партияны шайлай алам. А мен депутатты шайлагым келет. Мисалы, Асан Үсөн деген депутат шайлагым келет. Жо мен партиянын ата мекен, биримдик, же мекеним Кыргызстан, же Чоң Азат деген партияны ана шайлай алам да. Же Кыргызстан деген партияны шайлай алам. А партиянын ичинде кимдер бар, мен иши жок ал. Ал только акчасын төккөн партиянын лидери гана билет кимдер бар экен. Бул да адамдын укугунун оор койгон одоно бузулганы болуп эсептелет да. Анткени мен өзүм каалаган
элдин өкүлүн шайлай албайм. Бул адамдын укугу тебелет, шайлоого деген укугун тебелеп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде мен урматтуу премьер-министр, анан президенттин милдетин аткарган урматтуу иңибиз, өлкө башчысы Садыр Жапаров мырзага кайрылам. Ал киши, мен ойлойм, туура түшүнөт деп ойлойм. Ошон үчүн мына сиз ошо элдин алдында, миңдеген адамдардын алдында сөз сүйлөп жатып, ошо силердин койгон талабыңарды аткарам, партиялык системаны карайбыз, жоюу маселесин карабыз, конституцияны өзгөртөбүз, элдик курултай институтун киргизебиз, бир мандаттуу округду кайрадан калыбына келтиребиз. Момундай бир башаламандыктын баарын жоем, эл эмне талап кылса ошонун баарын аткарам деп сиз сөз бердиңиз эле. Ошо урматтуу Садыр мырза, сөз өлгөнчө өз өлсүн деген кыргыздын сөзү бар. Айткан сөз атылган ок дейт. Сиздин оозуңуздан ушундай бир жакшы, ишенимдүү сөздөр чыккан эле да. Чыккан болчу. Анан эл ошондой сөзүңүзгө, мындай ишенимдүү, чечкиндүү чыккан сөзүңүзгө ишенип, элдин бардыгы сизди колдоп, анан мына премьер-министр кылды, сизди эл шайлады. Жалпы Кыргызстандын эли, миңдеген адамдар бул аянтка келип, талап кылып, кыйкырып, садыр деп турбаганда, сизди мындай чоң кызматка эч ким шайлабайт болчу. Мурдагы бийлик кетти, өз эрки менен өткөрүп берди сизге. Ал эми ошо кеткен бийлик да сизди колдоп атат, ачыгын айтканда. Ошон үчүн сиз азыр эки тизгин бир чылбырды алып, Кыргызстандын убактылуу деген менен президенти да болуп атасыз, премьер-министр да болуп атасыз. Парламент жок десе Кыргызстанды азыр мындайча айтканда бир колго муштум кылып башкарып баштадыңыз. Ошон үчүн ушул баягы миңгенде эле, эрге миңгенде эле сиздин кыйшак отуруп калышыңызды мен каалабайм да. Түз отуруп, кадимкидей эки тизгин бир чылбырды колуңузга алып, кара кашкатты минип, түп-түз Кыргызстан деген жолго түшүп, кыргыз эли үчүн баягы тайманбай, аянбай кызмат кылышыңызды каалар элем. Сизге азыр каршы болгон күчтөр аябай толтура. Сизге жалгыз эле мен кайрылган жокмун. Мына биз 3 жылдан бери курултай институтун киргизели, мыйзамын алалы, парламентке кирсин, конституцияга киргизели, курултай институту бул бардык бийликтин үстүндө туруп, президенттен дагы, премьерден дагы жоопкерчиликти отчет алып турсун. Курултай институту бардык нерсеге баа берсин деп келаткан инсандардын бири, мен ошо курултайчынын бири 93-жылдан баштап ошо курултай институтун киргизиш керек деп мен Акаевка 97-жылы келип бетин айткам. Мына Осмон Акын Ибраев аман эсен турат. Ошон үчүн баштан бери курултай идеясы менен ооруп келаткан адамдардын, инсандардын бири менмин. Ошол эле Дастан Саргулов дагы эсептейм. Мына Кадыр Кошалиев, ушулардын баары ооруп келатабыз. Мына кийинчерээк мына бизге белгилүү саясатчы Азымбек Бекназаров келип кошулду. Бул да курултайды боюнча аябай чечкиндүү кадамдарды жасап жүрөт. Акырында мына 3 жылдан бери биз чогуу иштештик. Курултай институтун закон мыйзамын чыгаруу боюнча, мыйзамга киргизүү боюнча. Бирок тилекке каршы аягына чейин чыга албай калдык. Эми мына ошол эле мен эле эмес, Бекназаров дагы Малайзиядан учуп келип ушул жерде жүрөт. Ада сизге бир нече рет ушу курултай институтун киргизүү боюнча, бир мандаттууга кайрылып келгенибиз боюнча, партиялык системанын өзүнүн чирип калгандыгы боюнча ачык айтып сизге да кайрылып атат. Мен болсо буга чейин токтоолук кылып, сабырдуулук кылып кайрылбай турдум эле, бирок бүгүнкү кээ бир депутаттардын сизге айткан акылдарын, көрө албастыгын, ошол бир мындайча айтканда сизди каалабай аткандыгын, жаңы жетекчини өзүнө сиңиргиси келбей аткандыгын, жаңынын кереги жоктугун баягы эле өзлөрүнүн кызыкчылыгына дал келген система менен, даңгыр жол менен, долларлар толгон жол менен кетүүнү каалаган лидерлерди көрүп туруп, мен ушул кайрылууну кылууга мажбур болдум да. Ошон үчүн сизден өтүнөм, өзүңүздүн позициянызда туруктуу туруңуз. Берген убадаңызды аткарып эле тим болбосо, сиз сөзсүз түрдө, милдеттүү түрдө аткарышыңыз керек. Ошо эгерде сиз азыр элдин ишенимине толугун ээ болсоңуз, Кыргызстанды дүркүрөтүп алдыга сүйрөп кете турган лидер болосуз. Тарыхта атыңыз алтын тамгалар менен жазылып калат. Мен силерге саясатта көп жылдан бери жүргөн адам катары, агаңар катары, замандашыңар катары, Кыргызстандын адам укугу, сөз эркиндиги, демократиясы, ошо Кыргызстандагы болуп аткан бүткүл бардык процесстерге башынан аягына чейин башоту менен катышып жүргөн 30 жылдан бери саясатта тынбай келаткан инсан укук коргоочу катары сизге ушундай бир жакшы тилек менен кайрылам. Азыр эң биринчи башкаруу формасын тандашыбыз керек. Мына сизге бир эле конституцияны өзгөртүү үчүн башкаруу формасын тандашыбыз. Бул Кыргызстан кайсы жол менен башкаруу керек? Президенттик башкаруубу же парламенттик башкаруубу? Кайсы менен башкарышыбыз керек? Же аралашып азыркыдай. Азыркы мына эмне кирет? Аралаш башкарма. Же президенттик эмес, же парламенттик эмес. Булар ошол Атамбаевдин кызыкчылыгы үчүн жасалган конституция убагында.
Атамбаевдин бийлигин чыңдаш үчүн жасалган конституция. Эми ушул конституция менен жашай берелиби? Элибиз ушунча революция кылса, канчалык адамдар жабыр тартты, ушунча миңдеген адамдар келип түрмөдөн сууруп чыгып туруп президенттик тактага, премьер тактага отургузуп койду. Анан ошол адамдардын пикирин угушуңуз керекпи же эл үчүн эчтеке кылбаган, көп нерсе кылбаган депутаттардын сөзүн угушуңуз керекпи? Ошон үчүн мен ойлойм, сиз элдин гана сөзүн угушуңуз керек. И ошондой кылгандан башка акыңыз жок. Бул милдеттүү түрдө кылышыңыз керек муну. Азыр парламенттик шайлоону кое туруш керек. Президенттик шайлоону кое туруш керек. Эң биринчи референдум өткөрүп, андан кийин башкаруу системасын тактап алып, анан бир да жолу элден сураган эч ким жок. Президенттик башкаруу болобу, парламенттик башкаруу болобу, бир да жолу эч ким, президенттер дагы келген парламент эч кимден сураган жок. Элден эч ким бир жолу сураган жок. Эл чечиш керек. Кайсы жол менен кетет? Президенттикпи же парламенттикпи? Бир да референдум өткөн жок бул боюнча. Биринчи жолу Кудайдын бир эмес үчүн бир жолу өткөрүп коелучу. Өткөрүп анан эл айтса керек, президенттик жол менен же парламент жол менен, ошонун негизинде конституцияны өзгөртүп, кандай жол менен болот, өзгөртүп туруп, анан ошонун негизинде анан парламенттик шайлоо өтүп, анан президенттик шайлоо өтүп, анан ошон үчүн даңгыр жолубузду бир өзгөрбөй 20-30 жылга өзгөрбөй турган конституцияны иштеп чыгышыбыз керек. Мына ушул гана жол сиз үчүн ачык жол. Ошон үчүн сиз ушунча миңдеген адамдар, Кыргызстандын жалпы эли жаштар колдоп аткандан кийин эчтекеден кылчаңдабай, эчтекеден тартынбастан, эч жака карабай, эч менен бул маселе боюнча только элди угуп, биз сыяктуу адамдарды угуп, бүт элдин талабын аткарышыңыз керек. Кээ жерлерден азыр айтып атат. Эмне үчүн сиз баягы кайрадан партиялык системаны менен эле кетиш керек деп айтып атасыз? Эмне үчүн күрөштүк эле деп уже сизди кичинеден уже сындай баштады балдар. Мен ойлойм, ошого жеткирбеш керек. Сиз адегенде берген сөзүңүздү аткарып, аягына чыгарып чыгарышыңыз керек.